Стамбул шаарында кыргыз-түрк ишкерлеринин көчмө жыйыны өтүп, анын алкагында Кыргызстандагы Ала Тоо резорт курорту тууралуу тааныштыруу иш-чарасы уюштурулду. Маалыматка ылайык, жыйында Ала Тоо резорт мамлекеттик ишканасынын директору Жаркынбек Максутов долбоор тууралуу маалымат берип, курорт Борбор Азиядагы эң ири эс алуу жайларынын бири болоорун белгиледи. Иш-чарага Кыргызстан менен Түркиянын курулуш тармагындагы алдыңкы компанияларынын өкүлдөрү катышып, инвесторлор 3 этаптан турган бул ири долбоорго кызыгуусун билдиришти. Өзгөчө тоо лыжа кластерин өнүктүрүү багытында эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгү айтылды. Белгилүү болгондой, 2025 жылдын октябрь айынын ортосунда бир нече түрк компанияларынын өкүлдөрү Кыргызстанга келип, Ысык көл облусунун Ак Суу районундагы Хан Теңир айыл аймагында жайгашкан Жыргалаң аймагын жеринен көрүүнү пландап жатышат. Иш-чараны Кыргызстандагы эл аралык куруучулар ассоциациясы уюштурган. Ага ассоциациянын төрайымы Айнура Сагын, Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев, 20 жакын кыргыз жана 10дон ашык түрк курулуш компанияларынын өкүлдөрү катышты.